Саламатсыңар балдар. Құтман күн. Барыңарға чың денсаулық. Бүгін Чын Құран айының 21 күнгі шейшембе. Сабақтың темасы сөйлем мүшелері. Члены предложения. Бұл қайталау. Қайталау 7-8 кластың материалдары бойынша. Балдар, бүгінгі темабыз арқылы жыл аяғында боло тұрған экзаменге даярдық көріп жатабыз. Ошондуктан жакшылап көңүл бургула. Дети, внимательно слушаем этот урок и подготовка к экзамену. Эмесе, сабактын максаты биринчи сөйлем мүчөлөрү боюнча түшүнүктөрүбүздү эске түшүрөбүз жана билимдерибизди бекемдейбиз. Вспоминаем понятие о членах предложения и укрепляем знания. Экинчи, байланыштуу кептерибизди өстүрөбүз. Развиваем развитие речи. Үчүнчү, эл жерди сүйүүгө тарбияланабыз. Учимся любить родину. Эмесе, өтүлгөн тема боюнча кайталоо. Повторение по прошлой теме. Эмесе, биз өткөн сабакта эмне жөнүндө кеп кылганбыз, эсиңерге салгыла. Биз өткөнбүз көп маанидеги сөздөр жөнүндө, же болбосо көп маанилүү сөздөр. Көп маанилүү сөздөрдүн 3 түрү жөнүндө кеп кылганбыз. Бул метафора, экинчи метонимия жана синекдуха болчу. Эмесе, бир аз кичине кайталоо жүргүзүп көрөлү. Биринчи, карагыла, бал, мед, тили балдай. Демек, язык сладкий. Алтын, бул металл. Алтын энем. Алтын демек, самая дорогая мама. Көл, бул озеро десек. Көл жигит демек, уравновешенный жигит или парень деп айтабызбы. Демек, бул сүйлөмдө көп маанилүү сөздүн кайсы түрү бар? Метафора. Экинчи, күн, солнце, күн узарды, день стало длиннее. Бүгүнкү күн, сегодняшний день десек, кандай күн болот? Какой день будет? Күн жады, шел дождь десек. Бул жерде күн деген, солнце деген планетанын башка маанидеги, өтмө маанидеги түрлөрү бир нече сөздөрдү мисал келтирдик. Демек, эстегиле бул кандай сөздөр экендигин, кандай деп аталат грамматикада. Экинчисин мисал кылалы. Ай, бул луна десек. Апрель айы, месяц апрель. Ар бир айда, каждый месяц. Май айында, в май месяц деп айтсак, бул жерде ай деген сөздүн, луна деген сөздүн көп мааниде колдонулушу болду. Демек, атын өзгөртүп айтуу менен айтылган сөздөр эмне деп аталат? Алар метонимия деп аталат. Үчүнчү, эки жаш баш кошту. Баш кошту, поженились. Значит, эки жаш, это бул жигит жана кыз жөнүндө кеп болуп атат. Жигитке 70 өнөр аздык кылат. Бул жерде 70 өнөр, 70 навыков мало дейт. Бул жерде дагы сүйлөмдө 70 сан жөнүндө кеп болду.
Дағы бір мисал. Үйді 4 баш жашайды. Түз маниде түшінуге мүмкін емес. Бұл жерде 4 башты 4 человека дейді. Демек, бұл көп манилүү сөздердің қайсы түрі болды? Синекдоха. Эмесе, жаңы темаға өтөлі. Жаңы тема сөйлем мүчөлөрү, анын түрлөрү. Члены предложения и их виды дедік. Демек, материал 7-8 класстың материалдары. Сөйлем мүчөлөрү. Сөйлем мүчөлөрү баш мүчөлөр жана айкындооч мүчөлөр болуп, эки чоң топко бөлүнөт. Баш мүчөлөр булар жана баяндооч. Айкындооч мүчөлөр булар аныктооч, толуктооч, бышыктооч. Орусча менимче түшүнүктүү эле болуш керек. Жана баяндооч бул баш мүчөлөр главные член предложения, а подлежащее и сказуемое. Айкындооч мүчөлөр бул второстепенные член предложения, аныктооч определение, толуктооч дополнение, бышыктооч бул обстоятельства. Эмесе, барын которууга мүмкүн эмес, андай убакыт берилген жок бизге балдар. Ошондуктан жакшылап көңүл бургула. Мен көбүнчө кыргызча айтат окшоймун. Эмесе, ким, эмне, кимдер, эмнелер деген суроого жооп берет жана баяндооч менен байланышат. Баяндооч эмне болду, эмне болуп жатат, эмне болот, ким, кандай, канча деген суроолорго жооп берет. Ал менен байланышат. Демек, менен баяндоочтун байланышы ээрчүү байланышы деп аталат. Ээрчүү байланышы бул согласование. Мисал келтирели. Сабактар дистанттык окутуу аркылуу жүрүп жатат. Эмнелер? Сабактар. Эмне болуп жатат? Жүрүп жатат. Жана баяндооч бул сүйлөмдүн баш мүчөсү. Ал чыныгы адам. Ким? Ал ким? Адам. Демек, байкадыңар, баяндооч ким деген суроого жооп берди. Кийинки сүйлөм. Биздин элдерибиз ынтымактуу. Элдерибиз. Элдерибиз кандай? Бул жерде элдерибиз кимдер, баяндооч ынтымактуу кандай деген суроого жооп берди. 5 жерде 5, 25. 5 жерде 5 канча? 25. Демек, баяндооч канча деген суроого жооп берди. Кийинки сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрү. Аныктооч, толуктооч, бышыктооч деп айттык. Аныктооч кимдин, эмненин, кандай, канча деген суроолорго жооп берет жана алар зат атооч менен байланышат. Башкача айтканда, аныктооч зат атоочту аныктайт экен. Мисалы, бул кыйын күндөр да өтөт. Кандай күндөр? Кандай күндөр? Демек, күндөрдү аныктаган сөз кандай деген суроого жооп берди. Бул аныктооч. 24 саат 1 сутка. Бул жерде канча саат? 24 саат. Демек, саатты аныктады. Аныктооч 24. Мекенимдин келечеги жакшы болот. Мен буга ишенем. Мында татаал сүйлөм. Татаал сүйлөмдүн биринчи жөнөкөй сүйлөмүндө аныктооч бар. Аныктооч мекенимдин келечеги. Эмненин келечеги? Мекенимдин. Демек, бул жерде кимдин деген суроого жооп берди. Келечеги деген сөздү, зат атоочту аныктады.
Кийинки толуктооч, дополнение. Толуктооч кимге, эмнеге, кимди, эмнени, кимде, эмнеде, кимден, эмнеден деген суроого жооп берет. Башкача айтканда, кимге, эмнеге барыш жөндөмө, кимди, эмнени табыш жөндөмө, кимде, эмнеде жатыш жөндөмө, кимден, эмнеден чыгыш жөндөмөнүн суроосуна жана ким жөнүндө, эмне жөнүндө, ким тууралуу, эмне тууралуу, ким сыяктуу, эмне сыяктуу деген суроолорго жооп берип, этиш менен байланышат же баяндооч менен байланышат экен. Башкача айтканда, этишти, баяндоочту толуктап турат. Мисал келтиребиз. Тапшырманы мугалимге беребиз. Бул жерде кимге беребиз? Мугалимге. Барыш жөндөмөдө турду. Бизде көп максаттар бар. Кимде бар? Бизде бар. Жатыш жөндөмөдө турат. Телефонду Анатайдан алдым. Эмнени алдым? Телефонду. Табыш. Анатайдан алдым. Кимден алдым? Чыгыш жөндөмөсүндөгү турган сөз. Кийинки сен жөнүндө Алимандан уктум. Бул жерде ким жөнүндө уктум? Демек, сен жөнүндө. Бул толуктооч. Байкадыңар балдар, толуктооч сүйлөмдө дайыма этиш менен же баяндооч менен байланышат. Эми үчүнчү, бышыктооч кандай, канча, кайда, кантип деген суроолорго жооп берет. Жана булар дагы башкача айтканда баяндооч дагы этиш менен же болбосо баяндооч менен байланышат. Бул жерде этиштин тушуна баяндооч жазылбай калыптыр, бирок түшүнөсүңөр. Мисалы, жер айдоо жазында башталат. Качан башталат? Жазында башталат. Бүгүн аба ырайы жылуу болуп турат. Кандай болуп турат? Жылуу болуп турат. Демек, этишти болуп турат. Кандай деген сөз аркылуу бышыктап турат экен. Күн жаркырап тийип турат. Бул жерде тийип турат, кантип тийип турат, жаркырап тийип турат. Бул жаркырап деген сөз бышыктооч. Акыркы сүйлөмдү карагыла. Сабактарды үйдө даярдап жатабыз. Кайда даярдап жатабыз? Үйдө даярдап жатабыз. Демек, байкадыңар, бышыктооч дагы этиш менен же баяндооч менен байланышат. Этишти, баяндоочту бышыктайт экен. Демек, сүйлөмдүн ичинде жакшылап көңүл бургула. Бир нече жолу кайрадан окуп чыккыла эгер түшүнбөгөн болсоңор. Сүйлөмдүн ичинде демек, толуктооч дагы, бышыктооч дагы сүйлөмдө этиш менен же баяндооч менен байланышат, аныктооч зат атооч менен байланышат экен. Эмесе үйгө тапшырма. 5 сүйлөм жазып, сүйлөм мүчөлөрү боюнча талдап келесиңер. Эмесе кийинки сабакка чейин көрүшкөнчө.